Бердике Баатыр айыл аймагында жайгашкан Талас Атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебинин жатаканасы 1972 жылы курулуп, пайдаланууга берилген. Андан бери жарым кылым өтсө дагы бул жердин жылытуу системасы бир да жолу капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Бул жагдайда жатакананын ичи жылыбай, бир топ көйгөй жаратып келген. Эми Талас облустук өнүктүрүү фондунун колдоосу менен жатакананын жылытуу системасы алмаштырылып жатат. Жылытуу системасына бизге жардам берген азаматтарыбызга, ошондой эле өнүктүрүү фондунун жетекчиси Эмир Токоновичтер ушу долбоорубузду колдоп беришип, ушул күнгө жетип турган учурубуз азыр жылытуу системасына. Жылытуу системасына жалпысынан 4,5 миллионго долбоор өттү. Азыркы күндө 20дан ашык бөлмө бар, бардыгына жылытуу системасы киргизилди. Системалар бардыгы коюлду, болгону тешилген дуалдарды жамап бүтүү, анан дагы бир ирет краскалоо иштери калды. Анан бул жерден от казандарга кетүүчү трасса чоң жолубуз бар, ошол жагы анан от казандарыбыз келе элек. Азыркы күндө только ошо системалар кирди. Союз мезгилинде коюлган жылуулук системасын өткөрүүчү түтүкчөлөрдүн баары эскирип жарактан чыгып калган. Бул жагдайда Талас Атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебинин жааматы кыштан чыгуунун камын көрүшүп, жамаачылап колдонууга аргасыз эле. Жыл сайын кышында ар кайсы жерин жамап жаскап, бөлмөлөрдү жылытуунун амалын издеп келишкен. Ошол бул ысытуу системасы эскилиги жеткендиктен, бизге аябай көп көйгөйлөрдү жаратып келгендиктен, биз өзүбүз да жамаат өз алдынча 2019-2020 окуу жылында дагы эжекелердин жана агайлардын жардамы менен бул жылыткычтын ар бирин чыгарып, биз анан ичи көңдөй болуп, баары дат басып калган экен, суу айланбай, анан кийин бириккен жерлеринен дагы тамчылар тамып, көмүрдү дагы көп жеп, анын үстүндө электр энергиясын аябай көп сарп кылгандыктан, биз буларды өзүбүз биргеликте коллектив менен алып чыгып тазалоо иштерин жүргүзүп, кайта буларды баарын орноштурганбыз. Ошондон кийин дагы бул эми жаңы коюлганына сүйүнүп атабыз. Бул дагы топту аз жейт, эми көмүр да аз кетет. Кыш мезгили келгенге чейин жылытуу системасын толугу менен бүтүрүү башкы максат. Бул үчүн бардык аракеттер жумшалып, учурда ремонт иштеринин 30% бүтүп калды. Күн сууганча жылытуу системасы толук бүтүрүлүп ишке киргизилет. Бул жылы буйруса 2022-2023 окуу жылында балдарыбыз ушу жаңы ысытуу системасынын жардамы менен ысып, жакшы жатып, укташып, ойношот деген үмүттөбүз. 120 бала тарбияланып, билим алган Талас Атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебине жеке ишкерлер да кол сунуп, жардам көрсөтүп келет. Алсак өткөн жылы жеке ишкерлердин колдоосу менен ашканасы капиталдык ремонттон өткөрүлүп, окуучулар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Бул жерде биздин ашканада турабыз. Азыркы күндө 120 бала ушул жерде тамактанышат. 5 маал ысык тамак берилет. Азыркы күндө буга чейинки шарттарыбыз абдан начар болчу. Бул жерде ушу стойкалар, түрөштөр берилип, потолоктор ийилип, кафелдер жок болчу. Илгерки сайыз убагынан калган кафелдер оңкорулуп, кээ бир жерлерине көк түшүп, сырттан спонсорлорду, атууларды издеп таап, бул жак ошолордун акча каражатын алып берген материал менен ушул оңдоп түзөөлөрдү жүргүздүк. 2022-2023 окуу жылында Талас Атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебинин ремонт иштери үчүн 53 000 сом бөлүнгөн. Бул акча каражаты мекемени оңдоп түзөөгө жетпейт. Андыктан жалпы мугалимдер жааматы сырттан жардам издегенге туура келет. Гүлира Нурболотова, Калмурат Мейманбеков, Талас району.